3 раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер азыр ушул оюнду көрүп жатасыздар, бирок суроо жөнөтүүгө дагы жетишсеңиздер болот. Биз ал суроолорду талдап кийинки оюндарга эгер кабыл алынып калса ойнотобуз. Бишкек шаарынын тургуну Орозбек Тагаев сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1400 сом. Урматтуу билермандар, Кытайда бул нерсенин же болсо мунун официалдуу расмий минимуму 1500ге барабар дейт. Жумушчулар үчүн 2000ге барабар дейт. Мектепти аяктагандар үчүн болсо 4000ге барабар дейт. Урматтуу билермандар, сөз эмне жөнүндө кетип жатат? Кетти. Иероглифтин саны атасыңбы? Жок, анда мектептейлер үчүн да алпай. Мектептелер үчүн Андан чоңдор үчүн. Кандай бар? жумушчулар үчүн 2000ге Сөз байлыгы. официалдуу Жок, тура андан. иероглифелер болсо керек. Ушул эле болсо керек. Ушул эле болсо керек. Андан чоңдор айтылбат. Кандай болду? Ал мектеп окуучулар үчүн 3000 деп атат. Мисалы, жөнөкөй адамдар Жөнөкөй иероглифти кантип таанайт? Жумушчулар үчүн 2000 деп атат. Жөнөкөй жумушчуларга 1500. Жок, алар мисалы мектепте ошончо жана колдонушу мүмкүн да иероглифти. Экисе бар да, алардан чоңдору дагы бар да. Суммасы Сөз дейин көп десең эле. сөз аз болуп калат да бул жердечи. Кайталагын эле аны. Мектепте окугандар үчүн 3000 дейт. Жумушчулар үчүн 2000ге дейт. Мындай жөнөкөй адамдар үчүн 1500 дейт. 500. Мектепте окуганда көрө болот. Ошондой болсо башка вариант жок. Туурабы? Сөз байлыгы болушу мүмкүнбү? Сөз байлы. Убакыт аяктады Сагын мырза. Бирдей сөздөр. Жардамалабыз, жооп бере берели. Жооп бере беребизби? Бонус алсаңыздар болот, жардам алсаңыздар болот, же жооп бериңиздер. Жооп беребизби? Башка вариант жокпу? Урматтуу алып баруучу, буга конкреттүү талай пазл жооп берет. Талай мырза, сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Урматтуу алып баруучу, бизде сөз байлыгы жана иероглифти таануу деп эки жооп чыкты, эки вариант болуп атат азыр бизде. Бирок жөнөкөй жумушчулар үчүн дагы жөнөкөй адамдар үчүн деген сөз айтылып кетти бул жерде. Анан мектепти аяктагандар үчүн деп айтылып атат. Жөнөкөй жумушчуларга 2000, мектепте окугандар үчүн 4000. Бул эмне? Ошол жөнөкөй жумушчулар мектепти аяктаган, аяктабаганы же окуган, окубаганы бул жерде бизге белгисиз бойдон калып атат да, ошондуктан кичине мындай талаш жаралып атат ортодо. Же иероглиф, же болбосо сөз деп экөөнүн бирөөнө токтоло албай атабыз. Токтолуңуз экөөнүн бирөөсүнө. 3 секунд Талай мырза. 1 2 3. Иероглиф деп айтып көрөбүз. Иероглифтер. Жооп тура. 3 берет. Бешинчи раунд 1500 сом акча байга катары коюлат. Эркайым Жакшылык кызы Ош шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1500 сом. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар, эс алуу чындыгында адам баласы үчүн өзгөчө ырахаттуу учурлардын бири десек туура болот. Ал эми Канада өлкөсүндө эгерде эс алууну каалагандар болсо, сиздер көрүп турган бул афишага көз чаптырып койсоңуздар жакшы болот. Урматтуу билермандар, айтыңыздарчы, жакшы, мыкты эс алуу үчүн бул жарнаманын кандай тиешеси болушу мүмкүн? Канадада. Кетти минута. Канадада гольф ойношот. Майданы бул. Гольфко кандай тиешеси бар? Анан Канадада деле тыйын чыккандар гольф майданы. А мына неменчи? эс алуу деп атат. Мыкты эс алуу. Афишанын кандай тиешеси бар да? Мына бут кийим эмне? Онун эмне тиешеси бар? Туфли. Бирок Нары карап турат, Кийимби? Мына бут артында кийим турат. артынан көрүнүш. Бул гольфту жанагы шаригин коюучуга окшойт. Жок, гольф Шарик эле турат го дейм. Нар жагы туфли болот. Канадада гольф Гольф негизи бар. Канадада гольф экен. Эс алат, бул туура. Ооба. А бут кийим А мына не тиешеси бар мына сүрөттө ошону? Ошол эле гольф эле. Үстүндө гольф шариги
тургандай болуп атат. Мына Мындай жагы. реклама катары Жок, бирок мыкты эс алуу үчүн бунун кандай тиешеси бар? Кабуктун кандай тиешеси бар? Мыкты эс алуу үчүн эң жакшы сапаттуу бут кийим кийиш керек. Же кийбеш керек. Же ушундай кийбегиле дегенби, же кандай? Кийиш керек же кийбеш керек. Гольфтун майданын бузуп коесуңар деген. Жок, Жок, реклама ошону чечишкен. Жөн эле бул патинканы коюп койгон нерсе. Жөн эле астына гольфта ошо. Негизинде Жөн эле ошондон гольф гольф эле чалдырып барат. Бийик такалууларды чечип гольф ойногундай. Баары Жайып ойношот жана деген, кийип. баары ойношот. Туурабы? Же бийик сакалдууну чечип туруп, табияттын эмесин жашыл майсан. Сагын мырза убакыт аяктады, ким жооп берет? Урматтуу билермандар, талкууну токтотобуз. Урматтуу алып баруучу, Канада деп калдык. Бул жерде биз эми команда менен бирдиктүү келишип төмөнкү жоопту бергенге аракет кылабыз. Бул жерде эми бийик такалдуу бут кийимдин рекламасы тургандай болуп атат. Бирок ушул жерде эң жакшы эс алуу үчүн ошол бийик такалуу адамдар болобу, бийик такалуу бут кийим кийип барабы, аны чечишип, жакшы маанайда эс алышып, ошол гольф ойноо да. Ал жерде мисалы үчүн атайын ушу гольфко тиешелүү турат го. ооба, сызыктар. Басымды эмнеге жасайсыз? Аслында биз эми Канадага тиешелүү болгон үчүн гольф ойноо басымын жасайбыз. Гольф ойноого чакыруу үчүн илинген афиша деп эсептейсиздер.